Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайын эже карындаштар. Кыскача ой бөлүшөйүн деп чыгып турам астыңыздарга. Албетте бир аз убактыңыздарды алганым үчүн кечирим сурайм туугандар. Кече бир-эки инсандар менен жолуктум, сүйлөшүп отурдук. Атамбаевдин, Адахан Мадымаровдун колдошулар экен. Бир аз сөгүп сагышты дегендей, коркутушту же ишенсе таарынычтарын айтышты. Анан саткын сыңар деген сөздөр болду. Анан мен аларга да айттым, мен ошону азыр эл журтка да кайрылып айтайын деп турам туугандар. Мен бийликти сен колдойсуң дейт. Ого, мен колдойм бийликти, бирок мен бийликте иштеп, дайырларга окшоп миллион суда, миллион туда деп жүргөн, нан жеп жүргөнүм үчүн колдогон жокмун. Башкаларга окшоп движение кылып, акча ташып деле колдогон жокмун туугандар. Мен өзүмдүн жеке ички принцибимен, мен президентке күндө кирип атканда жерим жок. Наоборот, президенттиң да саткын, сен дагы саткынсың дегендер кирип чыгып, сүрөттөрүн көрсөтүп күлүп атышат. Алып кирип чыгайын сени дагы деп. Менде андай жок. Мен жеке өзүмдүн ички принцибимен негизинен гана колдойм туугандар. Атамбаевди жамандайсың, Мадымаровду жамандайсың деп. Ошонун баарын мындай оюм силерге айтып берейин туугандар. Мага эч ким заказ кылбайт дагы, доконсачтык дагы эмесмин, ага өзүм претендовать этким дагы келбейт. Мен болгону өзүмдүн ичимде туйгу мындай принцибимен негизинен ушул нерселерде жүрөм туугандар. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн биздин негизги киреше булактарыбыз мамлекеттин 0, эчтеке жок туугандар. Ошол эле учурда Акылбек Жапаровдун деле наполеонский пландарына өтө эле мен ишенбейм туугандар. Бирок бир нерсе үчүн мен бийликти колдоп атам туугандар. Ал эмне? Бул туугандар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол туугандар. Кандай баа болсо дагы, кандай баа менен болсо дагы биз ошол жолду курушубуз керек деген Садыр Жапаровдун аракети акырындап ишке ашатканы үчүн мен колдоп жатам туугандар. Анткени ошол нерсе болуш керек. Тарыхты карай турган болсок, Казакстан бул чөл, Кытай менен Кавказды, Россияны, Иранды, Азияны, Европаны бириктирип турган жибек жолу, бул негизги артериясы ушул Кыргызстан болгон туугандар. Ошол нерсени жандандырыш керек. Ошол жер, ошол темир жол курулса Кыргызстанга, бул өтө чоң. Мындай айтканда, бул жерде максимум же болсо бир предел деген түшүнүк болушу мүмкүн эмес. Анткени биз экономикалык циркуляция деп коет. Ошол нерсеге кошулабыз. Эми кичине тамаша сөз бар го, бул автовокзалда суроо өтүп кеткен кирашка болбойт деп. Баары бир күн эмес бирөөсү ачка калган жепелеп деген сыяктуу. Биз ошол жерден эле биз өзүбүздүн мындай айтканда булагыбыз табабыз, киреше булагыбыз. Ошондой эле биз тупиктен чыгабыз, Кудай буйрса. Экономикабыз дагы башка нерсебиз ошол жерден өнүгөт туугандар. Анан деңизге чыгыш үчүн Европада канчалаган мамлекеттер 100 жылдап согушат, Африкада до сих пор согуш болуп атат. Азияда канча мамлекеттер согушуп. Биз деңизге эле эмес туугандар. Биз 3 в 1 деп коет, орусча айтканда. Деңизге да чыгып атабыз ушул жол менен. Күчтүү технологияга да чыгып атабыз ушул жол менен. И экономикага да чыгып атабыз ушул жол менен. Ушул жол курулмайынча эч кандай Кыргызстанда өнүгүү болбойт туугандар. Анан мен эмне үчүн Атамбаевди саткын дейм, Адахан Мадымаровду саткын дейм туугандар. Анткени Атамбаевдин учурунда мага айтат, Атамбаевдин заманы менен дейт, азыркы заманды сен салыштырып көрбөйсүң дейт, бир акылдуу. Салыштырып көрүүгө мүмкүн эмес туугандар. Атамбаевдин заманында Европа гүлдөп, Америка гүлүн чачып, Кытай мукмуш жаркырап турган маал болчу туугандар. Ортодо пандемия болду. Бул эл аралык жанагы бар экен, саламат сактоо уюму, ошондун расмий бериши боюнча 6 миллионго чейин киши өлдү дейт, бирок скептиктердин, көз карандысыз аналитиктердин айтышы боюнча 50 миллионго чейин адам өлдү. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан почти көп адам өлдү туугандар. Көптөгөн фирмалар банкрот болду, жабылды. Мындай жер шары бир мындай сотрясение алды да. Ошондон араң өзүнө келет. Ошол учурда биз азыр жашап атабыз. Ошол переходдуу учурда биз жашап атабыз. Атамбаевдин учуру менен азыркы учурду салыштырган бул кышында отуруп алып, мен жазында банан жейтилем деген маймыл менен айырмасы жок ошо адамдардын. Мен ушундай ачык айта алам туугандар. Анан Атамбаевдин учурунда
Кытайлар менен өзбектер келген. 7 миллиард долларды биздикилер сызып бергенде, мен 7 миллиардты беребиз, жарымын кечели. Ошо жолду батыраак кургула деген. Аягында Атамбаев ал жолду курбай турган болгондо 7 миллиардтын баарын кечебиз дешкен. Бекер куруп беребиз деген ушу Кашкар, Ош, Аншан жол. Ошого да макул болгон эмес. Мындай айтканда Кыргызстандын кызыкчылыгын саткан. Мүмкүн содалашты казактын байлары менен, орустун байлары менен, ушу бизди тупиктен чыгарбаш үчүн. Ошон үчүн мен саткын дейм Атамбаев. Ошону курбаган үчүн. Саткын. Ошон үчүн курбаган үчүн мен саткын дейм, бул саткын адам. Кыргыздын келечегине балта чапкан саткын адам бул Атамбаев. Ошон үчүн да оозун жаап, оозуна мындай сагызган, оозуна карган оозуна сырды тыгып коет го, буштак. Ошол сыяктуу оозуна турсойду тыгып койгондо Адахаммадын барып кара сууда эки тешигин жаап, оозунун арка жагын жаап, унчукпай колдоп отурган. Ошон үчүн Адахаммадын барып дагы мен саткын дейм. Анан бүгүнкү күндө ошол жолду курам деген кишини мен эмне үчүн колдобошум керек? Ал ким болбосун, эмне кылбасын, ошол жолду курам деп чуркап атат, кандай баа менен болсо дагы, кандай жоготуу болбосом да ошол жолду курушум керек, мен тупиктен элди алып чыгышым керек деген адамды Садыр Жапаров мен колдоп атам. Принцибим негизинен колдоп атам туугандар. Ошол менин мынакей бүгүнкү менин абалым ошол туугандар. Мен антип коркутуп, мен андай күндө кирип укмуш болуп жерим жок. Өзүм жаман шорта менен эле тапышкан сүдүрүп эле жүрөм караң арка туугандар. Ушул жол курулмайынча Кыргызстан өнүкпөйт. Ошону курам деп чуркап аткан кишини колдомоюнча ал курулбайт туугандар. Ошон үчүн колдогула. Ошон үчүн колдойлу туугандар. Рахмат, бар болуңуздар.